Саламатсыздарбы, урматтуу каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналда көргөнгө өтө кубанычтамын. Бир нече жолу комментарийлеримде ушул көрүүчүлөрүм сурашты эле. Суданда кайра бир башкача жаңылыктар чыгып атат, ошону дагы айтып берсеңер эмне болуп атат деп. Судандагы абалга көз жүгүртөлү. Судан албетте аяк боюнча мындай Украина менен Орусия ортосундагыдай маалыматтык согуш жок. Ошон үчүн бул жерден көбүнчө жаңылыктар ошол Европа басылмаларында чыгып атат жана Бириккен Улуттар Уюмунан келип атат да. Калган маалымат ушундай платформалар Судан жөнүндө унчукпайт, анткени эң баягы модада болуп аткан жаңылыктарды эске алышат да. Ошон үчүн көбүнчө бул жерде ООНдун же болбосо БУнун, Бириккен Улуттар Уюмунун маалымат булактары колдонулган. Анан албетте Судан деген өзү бир чоң мамлекет болчу да. Негизи Судан Эфиопияга тиешеси бар болчу. Арабтар ошо Нубияны басып алышкан. Мурунку ошо Египет жана ошо Нуба урусунун жерлери болчу. Ошо жаңы убакта бир 2003-жылдары кайра Судан бөлүнүп кеткен. Бул жерден Түштүк Судан деген пайда болгон. Түштүк Суданда көбүнчө ошо африкалык нактылай мурунтан бери жашап келген Нуба урулары жашашат да. Анан Түндүк Судан болуп кеткен. Түндүк Суданда көпчүлүктү ошо арабтар алат. Анан ошол судандар бөлүнүп атканда эмне менен калышкан? Негизи Түндүк Суданда Борбор калаасы Хартум болгон. Анан дагы бир чоң бир бөлүгү Дарфур болгон. Ал эми Түштүк Суданда Жуба болгон да Борбор калаасы. Ошентип анан эки өлкөдө тең Африканын бардык эле мамлекеттеринде ошондой өзүнүн мындай байлыктары бар. Алтын, ар кандай рудалар, жез, мисалы үчүн. Ошо дагы кошумча нефть бар да, ошол да бир чатак. Анан сырткары эгерде карасак, ошо алтындын ошол жерде табылгандыгы бир кескин алтын ошо Судандын негизи байлыгын түзөт да, Түндүк Суданды алсак. Түштүк Судан нефтке таянат. Бирок азыркы болуп аткан согуш дагы дал ошол Түндүк Суданда болуп жатат да. Анан Түндүк Судандын өзүн карасак, толук аты ошо Судан Республикасы, Чыгыш Африкада мамлекет. Түндүгүндө ошо Мисир мамлекети чегаралайт. Батышынан Ливия, дагы батыштан Чад мамлекети, түштүк батыштан Борбордук Африка Республикасы, түштүгүнөн Түштүк Судан, түштүк чыгышынан Эритрея жана Эфиопия ошол чектер чектешет ошол мамлекетте. Түндүк чыгышына Кызыл деңиздин суулары менен жуулат. Ошон үчүн буларда эл аралык соодага мүмкүнчүлүгү бар. Ушул да нерсе азыркы болуп аткан жарандык согушка кандайдыр бир ошо чатакты кошуп жатат да. Анан негизи Хартум калктын башында ошо көмүр кычкыл газынын эмиссиясы 0,5 тонна деп эсептелет киши башына. Аякта 50 миллиондон ашык калк жашайт бүгүнкү күнү. Төрөт коэффициенти 4,38. Бир үй бүлөдө 4 бала төрөлөт да, 4-5 бала төрөлөт. Ошол нерсеси бар. Бирок чынын айтканда ошо буунун кызматкерлери айтып атат, 8 балага чейин төрөлөт үй бүлөдө, бирок жарымы өлүп калат дейт да. Анткени азырынча ошо социалдык, гуманитардык ошо деңгээли кичине ылдый мындай солгундагандай болуп атат. Дүйнөлүк банк ИДПнын өсүү темпин -20% деп эсептейт 2023-жылы. Бул деген эң начар көрсөткүч, бул деген өлкөнүн экономикасы жөн эле баягы чуңкурга түшүп кетип атат дегенди билдирет да. Албетте Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча ички өнүм продуктусу 109 миллиард АКШ доллары, ошол 23-жылдын багым доллары менен. Эгерде Дүйнөлүк банктын жан башына ИДПсын карасак, 2183 доллар. Ошол Суданда канчалык жаман болбосо дагы, баары бир Тажикстан менен Өзбекстандай болот да, ички ИДПси киши башына. Жана биздикинен бир аз эле аз. Биздики алгач ушул 3,5 миңге баратат, көп жылдан бери тынбай 1,5 миң, 2,5 миң болуп аткан. Өткөн эле жылдары 2,5 миң болуп аткан. Азыр ушул Суданда 2,183 болуп атат да, 1000 доллар киши башына жылына. Ошон үчүн Суданды кедей десең да болбойт да. Кээ бир учурда Африка өлкөлөрү биздин ошо мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрүнө да кичине мындай салыштырмалуу күчтүүрөөк, бекемирээк көрүнөт кээде. Мен ошол Африканы Кыргыз парламентинде, биздин парламентибизде Африка өлкөлөрүнүн эң кедей жана начар өлкөлөр катары көрсөтүп биздин депутаттар айтканда кызыккам жана текшергем көрсө, анан түшүндүм, керек болсо Африкада бизден да көп акча бар, киши башына ИДПси бизден да жогору кээ бир өлкөлөрүндө, эң начар деген өлкөлөрүндө да.
Анан Дүйнөлүк банктын ошо маалыматы боюнча ошо Дүйнө улуттук кирешеси $135 миллиард чейин барып калышы ыктымал. Анан ошондуктан ошо 50 миллиондук калк жашаган Судан өтө кедей десең да жаңыласың да. Ошондой болуп атат. Анан акыркы окуялар жарандык согуш чыгып кеткенден кийин эмне болду да? Баягыда бир видеомдо жарандык согуш чыгып кетти эле деп билдиргем. Ошол 24-29 жалган Куран айынын 25-жылынын күндөрүндө кандай нерселер болуп кетти. Судан армиясы мен ошо дал өзүнүн легитимдүү мурунтан бери ошо расмий өкмөт деп эсептелинген ага тиешеси бар армиясы ошо Хартумду чабуул баштаган. Хартумду чабуул кылып туруп 26-мартка жалган Куранга ошо борбордун 75%ын ошо алган, кайтарган өкмөттүн көзөмөлүнө. Ошондо негизи 75% калган жер ошо Судандын территориясын эгер эсептесек, ошол ыкчам жооп берүү күчтөрүндө болгон. Эми ыкчам жооп берүү күчтөрү деген бул баягы ошо жарандык согуштун экинчи тарабы да, бул козголоңчулар. Жана ошол ыкчам колдоо күчтөрү негизи объектилерден чыгып кетти деп эсептелинет. Ошо негизи стратегиялык деп эсептелинген ушул вокзал, банк жана башка объекттерден чыгып кетти. Аэропорт жана президент сарайы Суданда акырында расмий ушул Судандын өкмөт армиясы жактан басылып алынды да. Анан ошондон сүрөттөрдү келе баштады. Президенттин хан сарайын басып алуу өзү 25 жалган Куран 25-жылда болуп кетти. Ошо кескин эле аз эле күн мурда да. Анан жери Хартум Судандын борбору болду. Расмий армия ошол ыкчам жооп берүүчү күчтөрдүн же болбосо ыкчам колдоочу күчтөрдүн дээрлик 2 жылдык көзөмөлдөн кийин сүрүп чыгарды ошо өзүнүн борбор калаасынан. Жергиликтүү тургундар армияны тосуп алышты, жер каппай, майрамдап аябай көңүл менен жайдары. Анткени жергиликтүү тургундар ошо ыжыкадан аябай тажашты да. Революционерлер кичине жеңгейтип койду окшойт да ушул элге, жөнөкөй карапайым элге. Анан расмий армия мамлекеттик жердин кыйласын калыбына келтирди деп эсептелинет бүгүнкү күнү. Ошол сүрөттү көрсөңөр, бул ушул дал президенттин хан сарайын борбор калаада кайтарган аскер күчтөр да. Ошол жерден сүрөткө тартып көрсөтүп тастыктап атышат да, президент сарайын алдык деп. Анан өкмөттүн кайтарган аймагы бүгүнкү күнү так маалымат чыкпай атат, бирок ошол 29-уна белгилүү маалыматтан ошо жарымына чейин ошо 40% территорияны алды деп айтылып жатат да бүгүнкү күндө. Армия Хартумдун айрым бөлүктөрүн жана башка аймактарын кайтарды деп айтылат. ИЖК ошол баягы козголоңчулар ошо ыкчам жооп берүүчү күчтөр Дарфурдун жана айрым штаттарын дагы эле кармап турат. Эгерде ушул эле жалган Курандын башында 75% болсо колунда, азыр ушу 60-ка жакын пайыз колунда деп эсептелинет. Болжол менен өлкөнүн 50дөн аз ошол пайызын өкмөт азыр кайра көзөмөлгө алды деп эсептелинет. Ошо 29-март жалган Куран 29 2025-жылы. Жалган Курандын 29 2025-жылы ушуга карата. Анан негизи ушу картадан көрсөңөр болот, азыркы убакта ошо аябай кызгылт өңдөрү бул расмий өкмөттүк армия азыр ошо каттап жаткан ошол аймактар. Ал эми жашылы бул деген ыкчам жооп берүүчү күчтөрдүн колунда. Жана албетте ушундай Суданды бошотуу кыймылы деген дагы бир революциячыл эч кимге кошулбаган кыймылдар бар. Ар кандай дагы ошо элдик Суданды бошотуучу армия же болбосо кыймыл деген да ошол жерде күч бар да, саясий күч. Дарфур коргоочулардын бирикмеси деген да кыймыл бар, ушул саясий. Анан ушул кыймылдар бар. Азыр ошо Суданда бири-бири менен согушуп атат. Кээде бири-бири менен биригип, кайра бири-бирине каршы кайра ошо чаташып, мындай бири-бири менен согушуп жүрөт да. Ошондой нерсе болуп жатат азыр Суданда, бирок ошо армия чет элде жардам ала баштады, Судандык расмий армиясы. Ошондой да маалыматтар келип атат. Эми ыкчам жооп берүүчү күчтөр өкмөткө каршы чыгууга эмнеге барды да, ушуну бир аз карасак, кичине кайрылсак тарыхка. Президент Башир кулагандан кийин 2019-жылы болуп кеткен. Саясий бийликти бөлүштүрө албай калышты. Арабтар өз ичара. Арабтар эки арабтарга бөлүнүштүр, баягы дарыя астындагы арабтар, чөл арабтар деп. Суннит араб туугандар, мусулмандар. Анан ушу мен ойлодум эле башында Суданда ошо Нуба эли чатак чыгарганбы деп, анан терең изилдесем, жок, Нуба эли чатак чыгарган жок. Ошол эле баягы дарыя жээгиндеги арабтар менен чөл арабтар бири-бири менен ушу бийлик талашыпты.
Дарфур менен ушул Хартум арабтары да. Анан өкө тең суннит, өкө тең мусулмандын арасында капырлар жок, мунафиктер жок, мындай таза дин такыр аралашкан эмес, таза бийлик талашуу экен. Ошол таза бийлик талашуудан ушундай жаңжал чыгып, жарандык согуш болуп кетти да. Анан ошо алтын жана ресурстардын көзөмөлдөө тегерегинде дагы аябай катуу чаташ болду. Анткени ушул жерден Дарфур тегерегинде алтын кенинин кеңейиши байкалган. Ошонун аркасынан дагы ушул алтынды сатууну талашып дагы согушушту. Жана ушул Дарфур араб урууларынын ошол ыкчам жооп берүүчү күчтөрдү колдоосу дагы бир чоң себеп болду да. Анан эгерде карасак, бул мисалы үчүн расмий армиясынын формасы ушундай көрүнөт. Мындай кызыл шапкечен булар. Анан этникалык курамын карайлы десек, балким ошол арабтар, бирөөлөр нубалар, бирөөлөр арабтар, бирөөлөр баягы мурунку коптор, египеттердин мисалы үчүн ата бабалары деп ошондойбу деп изилдеп көрсөк дагы ал башкача экен да. Арабтар ошол эле арабтар бири-бири менен согушат. Арабтардын 70% ошол борбор жана түндүк болуп бөлүнүп алып, ошол баягы Дария жектеги арабтар, чөл арабтар болуп бөлүнүп алып, Дарфур, Хартум. Ошолор эле согушат да бири-бири менен. Анан араб эмес топтор ошол 30 эле пайыз түзөт мамлекеттин калкынын ошол катмарынан. 30% ошол Фур, Нуба жана Бежа деген ошол негизи накталай африкалык ушундай уруулар ушундай үстөмдүк кылат экен да кээ бир жерлерге. Анан калкынын саны бүгүнкү күнү 45-тен 50 миллион адамга чейин деп бекитилди. Акыркы ошол 25-жылдын эсептөөсү боюнча ошол 26-жыл чыкса керек, калктын саны 52 миллион деп эсептелип калышы ыктымал да. Анан уруулардын ар түрдүүлүгү чатакты күчөтүп атат албетте. Мисалы үчүн ошол Нуба калкы жана Бежа калктары кандай аракеттерди жасап атышат, өзүнчө дагы мамлекет куруу же өзүнчө бийликке келүү. Ошол нерсе кичине тынчтыкты бузуп атат да. Ошол калкынын өсүшү тез болуп атат, аябай тез. Африка эң тез өсүп аткан ошо калк деп эсептелет дүйнө жүзүндө. Анткени булар оорулардан эле мурун ошо буунун жардамы келгиче ошо 70% кырылып калчу да дайыма. Ошо канча бала төрөлсө, азыр болсо жаңдар менен жаң медицина менен эч токтолбой дагы тез өсүшү ыктымал. Ошол жерден дагы калк көбөйүп, жер жүзүн каптап кетиши ыктымал болуп жатат да. Анткени ошо африкалыктарда көп учурунда ошо мусулмандарды мисалы эске албасак, ошо таза африкалык урууларды эске алсак, аларда ар бир төрөлгөн бала коомдуку деп эсептелинет жана коом аны багат. Ошондуктан баланы төрөгөнгө эч кандай чектөө алышпайт да, аялдары коркушпайт. Жыл сайын төрө бергенге коркушпайт. Анан ошол баланын коом багат деген сөздүн аркасынан дагы албетте кээ бир учурда аларда бекем үй бүлө түзүлбөсө дагы коомдук колдоо өтө күчтүү. Ошон үчүн ар кайсы атадан, ар кайсы энеден балдар жайнап төрөлө берет. Коомчулук ушундай жалпы ушундай жаамат аларды багат да. Ошон үчүн алар такыр токтоно албай көп балдарды төрөп атышат да. Судандын диний курамын карасак, ошо мусулман сунниттер 90-97% ээлейт. Анын ичинен Нубада калкы мурун ушу шаманизм, башка бир африкалык аябай мурдакы диндерге ишенсе, бүгүн мусулман болуп кетти. Христиандар 2-5% түзөт. Ушул түштүк Кордофан, Кокнил ушундай аймактарында жашашат алар. Салттуу ишенимдер 2% эле да. Ошол эле баягы Жаба же ошо Нуба калктары, алар ошо мурунку кичинекей бир бөлүгү африкалык мындай накталай байыркы диндерди карманышат да. Анан ислам үстөмдүк кылат. Бул козголоңдо дин такыр роль ойнобойт да. Бул козголоңдо диндик кагылышуулар жокко тете. Анан гуманитардык кабал аябай начар болуп атат. 25 миллион адам ошо калктын мамлекеттин жарымы өз жеринен качканга аркасыз болду, качкын болуп жүрөт. Өз үйлөрүнөн качты, башка жерге көчүштү. Көбүнчө ушул Дарфур, Замзам лагерлери да, ушундай. Ошол жерде расмий түрдө ачарчылык жарыяланды. Бул тарабынан азыр ачарчылык күчөп атат деп эсептелип атат. Анан ушул 755 миң адамдан ашуун ачарчылык коркунучунда турат деп эсептелет. Булар такыр күнүмдүк суусу тамагы аз. Дүйнөлүк ошо коомчулук аларды көңүл бурбай койду. Буунун жардамы берилип жаткан, анан эң чоң жардамды бул жерден USAID берип аткан. Жана баягы америкалык НПО Илон Маск жаптырып салган. Ошол НПО жабылары менен ошо жардам тез токтоп калыптыр Суданга. Башка өлкөлөр, башка ошол араб жаамат өлкөлөрү, Бириккен Араб Эмираттар, Сауд Арабиясы бир аз жардам берет экен, калгандары ушу эч бир жардам бербей кайдыгерде дүйнө коомчулук такыр мындай коюлду деп атат. Ошон үчүн миллионго жакын адам азыр ачкачылыкта ушул Суданда.
ооруканалардын 70-80% социалдык тармагынын 78% талкаланды. Ошол жерден кызуу согушуулар жүрүп атат. Албетте врачтар, докторлор жетишпей жатат. Оорулардын баары күчөп атат. Эң чоң оору бул безгек, холера аябай тез тарап атат дейт да. Ошо аялдар, балдар өзгөчө баягы төрөп атканда өлүп атышат ушул жерден, анткени тиешелүү түрдө медициналык жардам жок, тиеле жок. Ушундай нерсе болуп атат. Зордук зомбулукта аябай аша чап кетти. Суданда эки тарап тең ошо бири-бирине курал катары зордук зомбулукту колдонуп жатат да. Ошо бүгүнкү күнү ошо ыкчам жооп берүүчү күчтөрдүн ошол астындагы аймактарда гуманитардык жүктөрдү көзөмөлдөтүү күчөтүлгөн. Ошол кыймыл гуманитардык жүктөрдү кармап алат кээ бир учурда. Анын өздөрү желдеттер, ошо козголгончулар аны бөлүштүрөт. Ошондуктан тиешелүү түрдө мындай бирдей жетишпей атат калктын катмарларына, көп катмарларына. Бул деген кардалды татаалдантып жатат албетте. 25-жылы ушул Бириккен Улуттар Уюмунун эсеби боюнча 20 миллион адам тез жардамга муктаж болуп жатат. Жана ошо БУ дүйнөлүк коомчулуктан БУнун бюджетинен 4,2 миллиард доллар жардам сурады. Биздин мамлекетте ошо Бириккен Улуттар Уюмунун бюджетине акча жөнөтөт. Биздин баягы милдеттенмелерибиз бар, мүчөлүгүбүз бар. Биз дагы акча беребиз. Ошол акчадан дагы ошо Суданга берилет деп айтылып жатат. Бирок бүгүн ошо буунун 70%, 80% акчасын негизи Америка Штаттары төлөгөн. Трамп буудан чыгам деп аткандыктан анын да бюджети кыскарышы ыктымал. Кыскарса, албетте ошо Судандын абалы ого бетер дагы оордонот деп эсептелинет да. Ошондой кичинекей эле бизнес талашып, бийлик талашып, ошо араб туугандар Суданда кичине ушундай өлкөсүн начар абалга келтирип алышты. Эч качан ошондой себептер менен өлкөнү ушундай абалга келтирбеш керек да. Ошондой абалга келтирбеш үчүн аябай күчтүү, бирдиктүү калк болуш керек. Андан сырткары дагы экономикалык жактан аябай күчтүү болуш керек да. Экономикалык жактан күчтүү болсоң, армияны куралдандырсаң, биримдикти кармасаң, тынчтыкты кармасаң, экономикаң өсө берсе, андан ары урматтуу, сыйлуу калк катары кала бересиң да. Сага эч кандай ушундай начар нерсе жасай албайт да. Атайын кызматтар баш көркөлөр. Ошон үчүн бизнес пландоо курсунун баштапкы этабынан, баштапкы мындай негиздерин окусаңыздар болот. Ушул QR код аркылуу катталсаңар кат келет. Каналды колдоп койсоңуздар чоң ыраазычылык болот. Буга чейин каналды колдоондорго дагы чоң ыраазычылык билдирем. Андай эмесе, эмки видеолордон көрүшкөнчө пикириңерди комментарийлерге калтыргыла. Суданды ушундай сурангандарга мынакей сиздердин ошо берилген сурооңорго жооп кылдым. Ушундай алакта акыркы убакытта эмне болуп атканын бир сыйра карадык. Аскер тактикалык федерациясынын мүчөлүгүнө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.